Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Мен азыр сиздерге бир сонун нерсе айтайын деп атам. Мындан өткөн биз үчүн мотивация жок. Мына туугандар, мына ушул сууну жердин астынан оонадырдык туугандар 110 метр тереңдиктен алып чыгып атышат. Карабайсыздарбы? Ушундай азыркы өнүккөн заманда кол менен казып атат. Болгону бул жерде джип, ролик, моторну көрүп атасыздар, болду. Башка эчтеке эң жөнөкөй курал менен жердин астынан 110 метрге чейин каза алышат экен. Элдин ыраазычылыгы үчүн бул жерде мынакей элге таза суу чыгарып берип атат. Эки саныңыздарды Алла таалам кабыл кылган болсун. Бул акелер негизинен орточо баасы метрин 8.000 сомдон казат экен. Эми жердин кыртышына сиздердин келишимге жараша болот экен. Туугандар, бул жерде идея өтө сонун идея. Кыргызстанда мисалы үчүн бакылаган десек, бизде ушундай суу проблема. Бизде гидроуровень деген нерсени иштетсек болот. Азыр биз ушул нерсенин үстүндө иштеп атабыз. Ошондой суу чыгарган учур бар. Биздин тоодо суу бар. Суу агып келип сиңип кетет. Ошол тоодогу же адырдагы суунун гидроуровень алып туруп, ылдыйга каратып коюп коюш керек. Толтуруп туруп, крайникти ачып кое турган болсоңуздар, ошол деңгээлдеги сууну алып чыгып берет сиздерге. Эч кандай токтун кереги жок эле, дайыма сиздерде суу агып тура турган болот. Ошондой эле кол менен казган эмес, бурой аппараттар азыр Кыргызстанда казып аткандар бар. Алар трубанын жоон ичкилигине карата, жердин кыртышына карата 6.000 сомдон 12.000 сомго чейин казып атышат. Туугандар, бизде каалоо болсо, кычыроон кышта кар күйөт деген бир жакшы сөзүбүз бар. Мына туугандар, эгер сиздерде каалоо боло турган болсо, бак кылсаңыздар болот. Кайсыл жерде кандай болбосун суунун алып келүүнүн ылажысы бар. Туугандар, сиздерди Багастыруу каналы бак тигүүгө чакырат. Көрүшкөнгө чейин сак саламат туруңуздар.